Крим чөйрөдө Рустик Днепропетровский аттуу кайман аты бар экени белгиленген. Я ответа ждал 5 лет, чтобы... Анвар Ильшатович, Романович Сергей Владимирович жана Абдусаламов Рустам Абдусаламович. Братик, сегодня вот такой сертификат дает, да? Спасибо большое. Да. Говорю, как полбарана выебывающийся, уила ебаная. Алардын арасында Мурат Рамонов Пахта деген кайман ат менен көрсөтүлгөн. Бери тууган агасынын Крим чөйрөгө байланышы бар экенин тастыктаган. Рустам Габазов, он один из первых, наверное, в СМИ появился. Была сегодня попытка ликвидировать вас физически. А как ты думаешь, боевыми патронами? Этот человек никому еще не давал интервью. Хозяин Микс благодарит Мамедова Анвар Ильшатович. Анвар Ильшатович, я вас знаю миллион лет, конечно, но сегодня я вас еще больше полюбил. Белгилүү саясатчылар, спортчулар жана мыйзамдагы урлар менен сомдун ээсин эмне байланыштырат? Анвар Маметов Габазов деген ким? Алдыда ал тууралуу фактыларды айтып берем, сиз Чекит медианы көрүп атасыз. Ушул жылдын апрель айында Айчүрөк соода борборунун ээси Анвар Маметов Габазов алгачкы жолочуга чыгып маек берди. Этот человек никому еще не давал интервью. Я нахожусь в ЦУМе, и я ответа ждал 5 лет, чтобы вы понимали. Давайте зайдем. Көмүскөдөн чыккан Габазовго 2023 жылдын ноябрында эл аралык издөө жарыяланган. Расмий билдирүүдө ал кылмыш жада кодексинин уюшкан топторду жана кылмыштуу коомдоштуктарды каржылоо беренеси менен шектелгени айтылган. Атайын кызмат Анвар Габазов маркум Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо жана кылмыштуу кирешелерин легалдаштыруу менен алектенгенин кошумчалаган. УКМК Габазов жана Гөлбаев малаш тараптар менен биргеликте Ысык көлдүн Кара Ой айылында 15 миллион долларлык мурдагы Зил пансионатынын 42 гектар жерин мыйзамсыз ээлеп, жакын адамдарына каттатып алганы тууралуу маалымат бар экенин дагы билдирген. Ал эми 2020 жылдын октябрь айында Габазов жардамчысы Мурат Рамонов аркылуу мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго чопкутталган Mercedes 222 унаасын бергени маалымдалган. 2024 жылдын башында президенттин пресс катчысы бул маалыматты тастыктоо иретинде Сапар Исаков менен Мурат Рамоновдун чогуу түшкөн сүрөтүн Facebook баракчасына жарыялаган. Алагөзов президент Садыр Жапаровдун маегине шилтеме берген. Бул маекте Рамонов Крим чөйрөнүн өкүлү жана уюшкан кылмыштуу топтун ана башы аталган Камчы Гөлбаевдин тапшырмасы менен Сапар Исаковго унаа бергени айтылган. 2020 жылдын 9 октябрында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев, мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков жана Өмүрбек Бабанов менен бирге бир катар саясатчылар борбордук аянтка чыкканы эсиңизде болсо керек. Ошол кезде башы бириккен саясатчылар премьер-министрлик кызматка Бабановдун талапкерлигин сунушташкан. Аянтта чогулган топтордун арасында жаңжал чыгып, таштар ыргытылып, ок атылган. Атамбаев аянттан качкан учурда унаасына тапанчанын октору тийген. жылы президент Садыр Жапаров маек берип, 2020 жылдын 6 октябрында Камчы Гөлбаев Исаков менен Атамбаевге унаа белек бергенин билдирген. Ал мени колдогон эмес, ачык эле айтайын. Сапар Исаковду колдогон, ага толук далилдер бар. Ошол мезгилде Камчы Гөлбаев Сапар Исаковду колдоп жатканын билгенбиз. 6 октябрь күнү Камчы Гөлбаев Сапар Исаковго Атамбаев күнгөр мына ушул унаа менен жүргүлө деп зооттогон Mercedes унаасын белек кылган. 8 октябрь күнү Камчы Гөлбаев жеке өзү Крим чөйрөнүн балдарына Сапар Исаков менен Атамбаевдин группасын колдогула деген кабар таратып буйрук берген. Биз андай маалыматтарды ийимдин атайын бөлүмү аркылуу телефон сүйлөшүүлөрүн угуп турганбыз. Алар криминалдар бардык күчтөр бирикти. Садыр Жапаров менен Камчы Бекташиев жалгыз калышты. Элдин баары Сапар Исаковду колдошот. Ал президент болот деп 8 октябрь күнү өздөрүнчө жыйынтык чыгарып алышкан. 9 октябрь күнү бардык күчтөр биригип, анан бизге каршы аянтка чыгышпадыбы. Президенттин 2024 жылдын 25 январында берген маегинен. Разве может резина бронь пробить? Конечно не может. Это, конечно, Mercedes пробить невозможно, немецкая машина. Анвар Шишонович, вы считаете, что была сегодня попытка ликвидировать вас физически? Ну а как ты думаешь, боевыми патронами
Мою машину стреляешь в это? 2024 жылдын июль айында Көлбаев менен байланышы бар деп айыпталган Анвар Габазовго козголгон кылмыш иши токтотулган. УКМК Габазовдун Кыргызстанга келгенин билдирип, тергөө менен жигердүү кызматташкандыктан ушкан кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө жана каржылоосуна тиешеси жоктугун расмий кабарлаган. Буга байланыштуу мурда коюлган айыптар алынып салынып, ага карата сотко чейинки өндүрүш токтотулганын маалымдаган. Маметовдун жакындары тууралуу эмне белгилүү? Анвар Габазов Ногойбаевге берген маегинде үй бүлөдө 4 тууган экенин, 2 агасы жана карындашы бар экенин айтып берген. У нас в семье 4, 3 брата и 1 сестренка. Я самый младший. Старший брат Ришат, потом Рустам, я Анвар и сестренка Хадия. Социалдык тармактарда анын агасы Ришат Габазов Арашан асыл тукум койлорун багып, шедевр аттуу койду $35,000 саткан тууралуу маалымат бар. Сегодня забирать его. Пахим будет. Записывать очередь, кто будет отъягнят. Иншаллах. Вот, приобретаем его. Цены уже все знают, не будем здесь говорить. Я уже всем сказал. 2023 жылы УКМК Анвар Габазовду Айчүрөк соода борборунун ээси деп расмий кабарлаган. Айчүрөк соода борборунун негиздөөчүлөрү ЦУМ Холдинг жана башкы дүр дүйнө дүкөнү жоопкерчилиги чектелген коому деп белгиленген. Уставдык капиталдын дагы 8% жеке жактарга таандык экени айтылган. Мындан тышкары УКМК Айчүрөк соода борбору кеңселерди жана соода жайларын ижарага берүүнү афирленген City Center компаниясы аркылуу жүзөгө ашырарын дагы маалымдаган. City Center жоопкерчилиги чектелген коомдун жалгыз негиздөөчүсү Анвар Габазовдун бир тууган карындашы Маметова Хадия Эльшатовна экени айтылган. Мындан тышкары башкы дүр дүйнө дүкөнү жоопкерчилиги чектелген коомунун жалгыз негиздөөчүсү Анвар Габазовдун энеси Маметова Нашхан Ашымхановна деп маалымдалган. Ачык булактарда Анвар Габазовдун атасы Эльшат Габазов 2004 жылы белгисиз адамдар тарабынан өз унаасында аты өлтүрүлгөнү айтылат. Ошол кезде ал уйгур диаспорасынын эң таасирдүү өкүлдөрүнүн бири болгону тууралуу да маалымдалат. Эльшат Габазовдун өлүмүнүн анын уулу Рустам Габазовдун ишмердүүлүгүнө да байланыштырышкан. Бул окуядан көп өтпөй Анвар Габазовдун агасы Рустам Габазов Орусиядан дайынсыз жоголгону айтылат. Анвар Габазов Адилет Ногойбаевге берген маегинде бир тууган агасынын кирим чөйрөгө байланышы бар экенин тастыктаган. К среднему брату, который тоже в свое время, знаешь, как нашумел, тоже это Рустам Габазов. Он один из первых, наверное, в СМИ появился у нас в семье. Это был такой, знаешь, помнишь, лихие 90-е были? Ну, я примерно понимаю, о ком сейчас речь идет. Я, честно говоря, маленький был тогда, не сильно в курсе, но я понимал, что что-то связано, это было с, ну, таким, можно сказать, криминалом. Да. К сожалению. Ну, давайте прямо говорить, что то есть... Да, это 100%, да, конечно, я уже не скрываю, а что все знают это. Тем более здесь в Бишкеке его многие знали, да. Ну, мы не популяризируем, я нет, хочу конечно, сказать, нет. я как бы не в этом. Не, я тебе скажу, не я тебе более скажу, да. когда он ушел в это, я тебе скажу, моя мама больше всех плакала. Она понимала, что и чем это закончится. Чем это закончится. Скажу, что у всех один конец. Ачык булактарда Рустам Габазов эң жаш мыйзамдагы уур аталып, 19 жашында Днепропетровск шаарында бул намга татыганы айтылат. Мындан улам кирим чөйрөдө Рустик Днепропетровский аттуу кайман аты бар экени белгиленген. Ал атасы өлтүрүлгөн соң дайынсыз жоголгону айтылып, андан аркы тактыры белгисиз. Грек-рим күрөшү боюнча балбан Мурат Рамонов Кыргызстандын 12 жолку чемпиону, Азия чемпионатынын коло жана күмүш байгелеринин ээси. 2016 жылы Рио-де-Жанейро шаарында өткөн Олимп оюндарынын катышуучусу болгон. Ушул жылдын февраль айында Камчыбек Ташиев УКМКнын төрагалык кызматынан алынып, анын кол алдындагы айрым кызматкерлери кармалган.
Атайын кызматтын Бишкек шаары боюнча башкы башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Элдар Жакыпбеков кармалган соң социалдык тармактарда Эдунун 40 чоросу деген аталышта видео тараган. Бул видеодон УКМКнын ИИМдин мурдагы кызматкерлери менен катар белгилүү спортчуларды дагы көрүүгө болот. Алардын арасында Мурат Рамонов пахта деген кайманат менен көрсөтүлгөн. Эске салсак 2023 жылдын октябрь айында УКМК Рамоновду Камчы Көлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобуна катыштыгы бар деген жүйө менен кармаган. Расмий маалыматта Рамонов Көлбаевдин мүлктөрүн өзүнө каттап, кийин айрым саясатчыларга өткөрүп берген деп айтылган. 3 айдан соң спортчу эч жака чыкпоо тилкаты менен бошотулган. Ушул жылдын апрель айында Рамоновдун милициянын кайгылуу кызматкерлерине баш ийбей, орой сөздөрдү колдонгону тууралуу видео тараган. Бул видео социалдык тармактарда кызуу талкууга алынган. Как полбарана, выебываешься, съедешь, охуила ебаная, блядь. Бери, ебал, и типа, эй. Ебанутый кусок, ты долбоёб, он, да, директор. Что ты делаешь, дурачок, блядь? Да ебал, блядь, ты что? Ну, ты меня все говорю. Отойди, блядь, я хочу. Ты меня все говорю. Ебанутый, блядь. Меня все говорю. Они ебанутые, люди, вдвоем стоят, блядь. Охуел, блядь, с машины не кричит, ты что мне, говорит, делаешь? Я говорю, блядь, я весь попускаю. Давай. Ебал я, блядь, успокойся. Шаардык милиция мас абалындагы айдоочу кармалганын, текшерүүнүн жыйынтыгында ал баңгизат колдонгону аныкталганын билдирген. Спортчуга майдабей баштык бенеси боюнча айып тагылып, ал убактылуу кармоочу жайга киргизилгени айтылган. Андан соң спортчунун үйүндө тинтүү жүргүзүлүп, Ширенкенин кутучасына салынган баңгизат табылганы, ага кылмыш жаза кодексинин 283 бенеси боюнча кылмыш иши козголгону кабарланган. Место проживания гражданина. Эки 283 берениде баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды же алардын окшоштуктарын мыйзамсыз даярдоо, сатып алуу, сактоо, ташуу же жөнөтүү ири өлчөмдө сатуу максаты жок жасалуусу тууралуу айтылат. Юстиция министрлигинин маалымат базасында Маметов Анвар Ильшатовичтин наамына катталган бир нече компанияны таба алдык. Сачда групп жоопкерчилиги чектелген коому жана Сачда мода үйү, кийим кечеттигүү жана аксессуарларды өндүрүү менен алектенери айтылат. Бул ишканалардын директору катары Ниязов Розмухаммад Ибраимахунович көрсөтүлгөн. Сачда компаниясынын расмий сайтында аталган бренд 2016 жылы түзүлүп, дүйнөдөгү мусулмандар үчүн кийим кечедеги ыңгайлуулукту жана динге таандык болгон иденттүүлүктү камсыз кылуу максатында иш алып бараары айтылат. Ал эми бул видео 2025 жылдын октябрь айында компаниянын Instagram баракчасына жүктөлгөн. Мен Аңжол Махмудов, Сажданын жаңы амбассадору. Кийим кече өндүрүү менен алектенген дагы бир компания Борз International жоопкерчилиги чектелген коому. Анын директору катары Перлова Ольга Владимировна, ал эми тең негиздөөчүлөрү Маметов Анвар Ильшатович, Романович Сергей Владимирович жана Абдусаламов Рустам Абдусаламович көрсөтүлгөн. 2022 жылдын аягында орусиялык белгилүү актер Сергей Романович Борбор Азиядагы алгачкы флагмандык дүкөнүн ачканы тууралуу маалымат тараган. Анда Борз аттуу бренд соода түйүнү Айчүрөк соода борборунда иштеп баштап, салтанаттуу ачылышка кыргызстандык жана казакстандык спортчулар катышканы кабарланган. Компаниянын үчүнчү негиздөөчүсү Абдусаламов Рустам Абдусаламович. Instagram социалдык тармагында Рустам Ака Абдусаламов аттуу колдонуучу өзүн казакстандык ишкер деп тааныштырат. Анын баракчасында 47 миңден ашуун катталуучу бар. Ишкер өз блогун алып барып, дин жаатындагы видеолор менен байма-бай бөлүшүп турат. В основном в законе мусульман в Коране положение и права женщин закреплены еще 1500 лет назад. В те времена, когда у женщин не было даже права голоса, в исламе женщина задавала вопросы, спорила о справедливости. Маметов Анвар Ильшатовичтин наамына катталган дагы бир компания Восток Инвест Групп жоопкерчилиги чектелген коому холдинг компаниялардын ишмердүүлүгү катары көрсөтүлгөн.
ишкананын директору Ниязов Розамухаммад Ибраимахунович. Биз жогоруда айтып өткөндөй, УКМКнын 2023 тараткан маалыматында Айчүрөк соода борборун башкарган компаниялардын бири Жети центр Анвар Габазовго таандык экени айтылган. Бирок ошол кезде бул маалыматты соода борборунун администрациясы четке каккан эле. Кыймылсыз мүлктү башкаруу менен алектенген Жети центр жоопкерчилиги чектелген коомунун негиздөөчүсү Габазовдун карындашы Хадия Маметова болуп турган. Аталган компания 2025 жылдын октябрь айында кайра каттоодон өткөн. Журда ишкананын негиздөөчүсү катары Маметов Анвар Эльшатовичтин ысымы көрсөтүлгөн. Биз Юстиция министрлигинин базасынан Анвар Маметов Габазовдун энеси Маметованы акшанга таандыктагы ишканаларды көрө алдык. Кыймылсыз мүлктү башкаруу менен алектеген Sim KG Investments жоопкерчилиги чектелген коомунун директору катары Шайикова Салтанат Болотбековна, ал эми тең негиздөөчүлөр катары Маметова Анашхан Хашимухановна жана Аделов Султанходжа Агзамович көрсөтүлгөн. Каржы ортомчулук кылуу менен алектенген башкы дүр дүйнөдүкөнү жоопкерчилиги чектелген коому 2013 жылы катталып 2022 жылы кайра каттоодон өткөн. Ишкананын негиздөөчүсү Габазовдун энеси Анашхан Маметова, директору катары Мухтаров Нурмамет Рафкатович көрсөтүлгөн. УКМКнын 2023 жылы тараткан маалыматында дал ушул компания Айчүрөк соода борборун башкарары айтылган. Анашхан Маметова менен Нурмамет Мухтаров башкарган дагы бир ишкана Seven Wells жоопкерчилиги чектелген коому каржы ортомчулук кылуу менен алектенет. Анвар Габазов Маметов Ногойбаевга берген маегинде кайрымдуулукка көп көңүл бурарын баса белгилейт. Бул ишмердүүлүк Илшат коомдук фонду аркылуу жүргүзүлөрү маалымдалат. Ал 2025 жылдын октябрь айында республикалык клиникалык жугуштуу оорулар оорукасынын балдар бөлүмүнүн куруп, дарыгерлерге 3 уна жана 6 миллион сом бергени айтылат. Оорукананын ачылышына мурдагы саламаттык сактоо министри Эркин Чечебаев жана министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев катышкан. Экинчи жагы тез жардам мунаасын тапшырып жатат. Фонддун иштерине ийгиликтерди каалап этүүгө уруксат этиңиздер. Дал ушул иш-чарада Балбан Мурат Рамоновду дагы көрүүгө болот. Габазов оорукананы курганга жалпы 400 миллион сомго жакын каражат кеткенин ачыктаган. А если не секрет, сколько обошлось это все? Около 400 миллионов. 400 миллионов? Да. Ушул жылдын апрель айында Бишкекте өткөн күрөш боюнча Азия чемпионатында алтын байгеге ээ болгон Балбан Акжол Махмудовго 3 миллион сомдук, анын машыктыруучусуна 1 миллион сомдук сертификат тапшырган. Это вот от меня такой, знаете, вклад. Ладно. У меня слов нет. Это Акжол, наверное, сказал, да? Потому что имал на бар, да? Да, да. Но я все равно, я считаю, что вы как отец не только Акжола, но вообще нашего кыргызской борьбы, да, можно сказать. Поэтому вам огромный рахмат. Большой вклад. Да. И сегодня, конечно, мотивацию мы должны всегда предоставлять. Абджол, тебе, братик, сегодня вот такой сертификат, да? Спасибо большое. Да. Маекте Габазов кыргызстандык Азия Микс командасын бир нече рет каржылаганын, Эльшат коомдук фонду мектеп ачып, мечит кургандыгын дагы айтып берген. 3-4 игры я спонсировал полностью там, знаешь, там. Ну там, что там было, проживание, перелет, гостиницы там, знаешь. Всех ребят? Да, команду. Каждый перелет, да, проживание? Да. Мы с ним вместе сделали вот такой проект «Школа больших возможностей». Это первая мечеть, которую я построил. Сколько лет назад? В 2008 году мы начали, и в 2011 году мы ее закончили. Габазовдун атасынын ысымын алып жүргөн Эльшат коомдук фонду 2013 жылы түптөлүп, 2021 жылы кайра каттоодон өткөн. Маметова Анашхан Хашимухановна фонддун директору жана тең негиздөөчүсү. Аны менен катар тең негиздөөчүлөр Турдиева Масуда Абдукаримовна, Ибрагимов Хусейн Ахмеджанович жана Миржалиев Мирсаид Миргавсидиновичтин ысымдары көрсөтүлгөн. 19 февралда Бишкек шаарынын мэрі Айбек Чунушалиев Айчүрөк соода борборунун жанында
темирден курулуп жаткан имараттын каркасын бузууга тапшырма берет. Если вы в течение 3 дней, Азамат Кадырович, данная компания не начнет самостоятельно демонтаж, привлечь УКЗ, все расходы, связанные с демонтажом, возложить на компанию, которая производила эти строения. Понятно, да? Все, обсуждение не подлежит. Мы сегодня это вносим на Медер Тарилович. Киргизевец, раз соответствующие государственные органы не готовы, мы примем органы местного самоуправления данное решение. Мы сегодня ставим требования демонтировать и привести первоначальную зеленую зону и фонтанную зону. Все, 3 дня даете, через 3 дня УКЗ заводите сюда. 3 күндөн соң мэрия темир имаратты бузууга киришет. Айттык элек, вообще жылыш жок, туурабы? Иә. Эч кандай жылыш жок. Өйдөдөн баштагыла ар бир нерсени актировать эткиле. Ар бир нерсесин алганда жазып, мынакей өздөрү чара көргөн жокпу? Азыр 1000 жыл тонн бизге эметишет. Ошол эле күнү мэр бузуу иштери объекти курган компанияга жүктөлгөнүн маалымдаган. Айчүрөк соода борборунун өкүлдөрү курулуш иштерине эч кандай байланышы жок экенин, ал үчүн жооптуу эмес экенин айтып чыккан. Фонтандардын алдындагы жер Central Asian Trade Company аттуу компанияга сатылганын кабарлаган. Антсе да жашыл аймактарды жана фонтандарды сактоону көздөгөнүн айтып, шаар тургундарынын кызыкчылыктарын эске аларын билдирген. Курулуп жаткан комплекс юридикалык жактан соода түйүнгө тиешеси жок болгонуна карабай, мэрдин талабы менен белгиленген мөөнөттө курулушту бузууну демилгелей турганын айтып чыгышкан. Бирок бул билдирүүлөргө каршы келген сөздөрдү Маметовдун Ойбаев көрген маегинде көрүүгө болот. Ал курулуш соода түйүнгө тиешеси бар экенин өзү айтып чыккан. Фонтаны, ивы, лошади будут. Так. Ну вот тот самый фонтан, вот сейчас мы его полностью разобрали, мы сейчас его, вот видишь, в каком состоянии. И сейчас вот тот самый посередине фонтан будет, и будут такие лунки, где мы, вот видишь, там уже нарисовано. Туда будет проходить полностью, где вода, фонтан будет такой, знаешь, музыкальный. Все это будет открыто, муниципальное, ну не муниципальное ваше, но вы на вашем балансе. Да, конечно, на балансе ЦУМа, да. Ну, это, еще раз, это сердце ЦУМа. Ал көмүскөдөн чыккан соң социалдык тармактарда белгилүү блогерлердин баракчаларынан мактоого татыган билдирүүлөр пайда боло баштаган. Я прослезился несколько раз. Адилет, спасибо за это интервью. Анвар Ильшатович, я вас знаю миллион лет, конечно, но сегодня я вас еще больше полюбил. Спасибо за все, что вы делаете для нашей страны. Бул видео менен бөлүшүп бекер калтырыңыз, Чекит медиага атталып чындыкты билиңиз. Сиздер менен мен Эржан болдум. Көрүшкөнчө.